Карагат долбоору жөнүндө айтсак, бул Кумтөр ишканасынын аябай ири бир долбоорунун бирисине кирет. Бул долбоор мына 3 жылдан бери ишке ашырылып келатат. Эмнеге Кумтөр Голд компаниясы бул долбоорду ачты? Ушу АВЭП ишканасы менен коомдук бирикме менен чогуу ушу ишти алып бара жаткан себеби айыл чарбаны өнүктүрүү биздин ишкана үчүн бир приоритеттердин бирөөсү болуп эсептелет да. Ушу 4 биздин тармагыбыз бар, ошонун бирөөсү ушу айыл чарбаны өнүктүрүү. Көбүнчө биздин ушу долбоорлорубуз, биздин иш-чаралар Ысык Көл областында жүрдү. Кумтөр компаниясы Ысык Көл облусунун туруктуу өнүктүрүү программасынын негизинде көптөгөн программаларды ишке ашырып келет. Алардын бири Жашыл экономика же Карагат плюс долбоору. Тактап айтканда, Карагат плюс программасы Кумтөр компаниясы тарабынан каржыланып, АВЭП коомдук фонду тарабынан жана жергиликтүү сырттан келген консультанттык группалардын, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик эмес уюмдардын жардамы менен ишке ашырылат. Программанын иш алып баруучу штабы Балыкчы шаарында жайгашкан. Долбоорго коюлган максаттар бизге жаккандыгы үчүн, биз ушу максаттарга чогуу АВЭП коомдук бирикмеси менен жетебиз деп ишенген үчүн ушул 3 жылдык долбоорлор Карагат плюс жана өзүнчө Күнөс Кана деп 2 долбоор ачылган. Экөөнүн жалпысынан миллиондон көп акча бюджетте каралган. Анын баардыгы азыр бериле элек, анткени долбоор аяктай элек. Жалпысынан айтсак, бул долбоорлорубуз биз үчүн канааттандырарлык болду. Баардыгы эле ушу биздин коомду колдоо, жакырчылыкка каршы күрөшүү жана башка көптөгөн максаттарды көздөгөн башында. Менин оюмча жакшы жетишкендиктер болду. Бул долбоордун жыйынтыгында ушу Кумтөр ишканасы ушу көлдүн Ысык Көл регионунун айыл чарбасына чоңдогон салым салып атат деп, жана бул деген өзү айыл чарба эле эмес, өзү мультипликативдик эффект менен баягы башка тармактарга да таасирин тийгизет да. Бул эми иш орундары, ошол эле өлкөбүздүн бюджетине болгон салымдар болот деп ишенебиз. Аталган программанын негизги максаты Ысык Көл облусунун экономикасын комплекстүү өнүктүрүү, базар шартына багытталган соода жана кайра иштетүүчү ишканалар менен жакшыртылган мамилелер аркылуу Ысык Көл облусунун айыл тургундарынын экономикалык абалын жакшыртуу жана эмгек мигранттарынын санын азайтуу болуп саналат. Программа өзүнүн аталышы ошо Ысык Көл регионун комплекстүү өнүктүрүү деп эсептелет да. Биз ошо карагатты өстүрүү аркылуу биз башка дагы тармактарды же болбосо ошо мөмө жемишине байланышкан бардык тармактарды бирдиктүү өнүктүрүүгө багыт алдык да. Карагат плюс программасынын негизги иш багыттары Ысык Көл облусунда питомниктерди өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү, аларды базар шартына ылайыкташтыруу, питомниктерди көп жана сапаттуу түшүм бере турган көчөттөрдүн санын көбөйтүү менен көчөттөрдү фермерлер үчүн ылайыкташкан баада сатылышын көзөмөлдөө болуп саналат. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, Карагат плюс долбоорунун негизинде питомниктер ассоциациясы түзүлгөн. Түзүлгөн питомниктер ассоциациясынын максаты туруктуулукка багыт алуу. Жергиликтүү фермерлердин коро жайында ошондой эле питомниктердин өзүнүн базасында жаңы сорттор менен камсыз кылып, жок дегенде проекттин алкагында 3 жаңы сорт алып келсекпи деп пландаганбыз. Азыркы күндө 2015 жыл болуп отурат. Карагаттын 8 сорту, 9 сорту келди. Мындайча айтканда сорттор боюнча толук пайыз аткардык десек болот. Жана ошондой эле ушул 3 жыл ичинде Кыргызстанга мөмө жемиштин жаңылып эле 10 миңге жакын сортун, 10 миңге жакын түп алып келмекпиз. Азыркы учурда мына бүгүнкү күнгө 27 миңден ашык көчөт импорттолду. Жыйынтыктап айтканда, 3 жыл ичинде Россия жана Польша мамлекеттеринен 27639 түп көчөт импорттолсо, питомниктер импорттолгон көчөттөрдөн 20 миңден ашык көчөт көбөйтүп алууга жетишишти. Учурда программанын негизинде 8 питомник ийгиликтүү иш алып барууда. Алар 10 маанилүү тренингден өтүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болушту. Квалификациясын жогорулатуу максатында ар кандай тренингтерди уюштурдук. Анан бул тажрыйба алмашуу максатында жергиликтүү жана тышкы мамлекеттерге алып барып, алардын питомниктердин колдонгон жаңы системалары же болбосо ыкмалары менен тааныштырып, аларды дагы квалификациясын жогорулаттык десек болот да. Анан алар дагы мына көз ачылып, өзүлөрү дагы көп жылдан бери иштеп жүргөн питомниктер баягы жаңы талап, жаңы заман башкача да баары бир көрүп келгенден кийин өзүлөрүнүн көз карашы өзгөрүп,
азыркы учурда мына питомниктерибиз аябай тырышып иштеп аткан убагы десек болот да. Салыштырмалуу биз көп нерсени билбейт экенбиз. Анан ушул Карагат плюстун пайдасы аябай эле көп. Мен мурун өзүмдүн огородумда иштетчимин. Анан сураган кишилер көп болду. Жетишпей калдым, анан кийин айыл өкмөтүнөн ушул жерди бергиле, каралбай жаткан жер болчу да. Данек септик ошо менен 2 жылдан бери иштетип атабыз. Жергиликтүү Карагатта бар, анан тиги быйыл Алтай крайынан Карагат плюстун долбоорунун негизинде алып келишти, 1000ден ашык көчөт бар, 5 түрү. Мына могул тияктан кескендер мынакей могул. Ушулардан калемча кылып, момундай кылып баягы эметем, мынакей закладка кылам. Момундай закладка кылып, азыр деген бүт толтурам дагы бул жерди. Анан кум менен жаап туруп, үстүндөгү анан саман менен жаап таштайм. Күзгө чейин жатат ушул жерде. Анан күзүндө ушундан алып, могу бул жак питомникке бүт саям. Бүт сайып өстүрөм. Ушулар анан 3 жылда жемишке кирет. 3 жылдан анан ушул жемиш берет. Экинчи жылы жемиш берет. Бирок деген анчам алып салыш керек да. Гүлдөрүн алып салыш керек. Түбү жакшы болот. Түбүн ал эмесин момөсүн албай койсоң, түбү начар болуп калат да. Анан ошон үчүн гүлдөгөндө гүлдөрдүн баарын жулуп таштайм. 3-чы жыл анан кийин эме болот уже, жакшы болот. Фермерлер сурап атат, частный предпринимательдер сурап атышат, Карагатка аябай чоң спрос. Проект өзүнүн ушул 3 жылдык максатынан койгон максатынан да ашык эмелерди жумшады да, эмгекти жумшады. Ажы ошол проекттен элдер ушунчалык көп жакшынакай эмелерди, билимдерди алды. Ушундай жакшынакай көчөттөрдүн эмелерин алып атат. Проектти вообще элдердин баары тең наура держит. Даже биз суранып атабыз, ушу проект дагы продолжать этсеби деп. Суу ресурстарыбыз биздики азайып атат да. Мисалы кээ бир өлкөлөрдө суу жок, анан тамчылатып сугарууну колдонгондо аябай үнөмдүү кетет экен да. Баягы текке суу кетпейт экен. Анан бул баягы биз ойлоп чыккан нерсе эмес, дүйнөдө бар нерсе болчу, бирок Кыргызстанда биз биринчилерден болуп ушу АВЭП бирикмеси менен, коомдук бирикмеси менен алардын сунушунун негизинде баягы биз жактырдык да, анан бул да ушу биздин долбоорубуздун бир эмеси болсун, бир компоненти болсун деп анан муну коштук да. Ушундай демонстрацияондук талаалар ачылган. Ушу тамчылатып сугарууну кандай кылсак болот деп байлар кызыкса барып көрө алат. Ошо долбоорду аткарып аткан АВЭП коомдук бирикмеси көрсөтүп, түшүндүрүп баардыгын кылып берет. Сууну үнөмдүү пайдалануу үчүн фермерлер арасында тамчылатып суугаруу системасы программанын негизинде пайдаланууда кеңири колго алына баштады. Анткени ысык көл жергесинде тамчылатып суугаруу системасын үйрөтүү менен сууну үнөмдүү пайдаланууга жана суу аз жайгашкан жерлерде түшүм алууга мүмкүн экендигин пропагандалоо башкы максаттардын катарында болгон. Бадыраңды суугарууда атайын бул тамчылатып суугарууну койгонбуз. Бул тамчылатып суугаруу аябай сууга да эконом болот экен, жердин өзүчө жанагы ото чөптөрүнө дагы жакшы болот экен. Мына ар бир эмени тушунан тамчылайт, терегиндегилердин баары ото чөптөрүнө көп өсүүгө шарт болбойт. Анан жалгыз ушу бадыраңдын өзүнө кетет экен, экономичный болот экен. Биз мына 200 литрлик бактан экини болуп койгонбуз. Мунун ичи 400 литр. Бул бир суугарганга жетет. Муну сразу эле деги суудан куюлгандан кийин да суугарылбайт. Муну өзүнчө толтуруп коюп, анан 1 сутка тындырып туруп, анан суугарылат. Анткени бул суудагы кышында ушул комнатанын температурасы кандай болсо, суу да ошондой болуш керек экен. Эгерде сразу эле муздак суу менен суугарылса, бул деги бадыраңдын өсүүсүнө бир тескери таасирин тийгизет экен. 2-3 күндө бир мынакей мындай краниктер бар, ушуну ачып коебуз. Анан өзүлөрү эле тамчылап суугарыла берет. Бир 2 саат, 3 сааттан кайра өчүрүп коебуз. Суусун толтуруп, кийинки суугарганга даярдай беребиз. Биз ошо жолдошум экөөбүз үй бүлөбүз менен эле бюджеттик мекемелерде иштейбиз. Анан өзүбүздүн үй бүлөлүк ошо бюджетибизди кичине толуктоо үчүн чарбабызды кичине өнүктүрөлүк деп 1 гектар жерге алма бак тиккенбиз. Өрүк, алма экөө тең бар. Огородторубузда малина, карагаттарды тигип алып, ошолор менен кичине аракеттенебиз. Анан ошол 1 гектар жерибиз суу өтө татаал
баргандыгына байланыштуу былтыр айыл өкмөтү аркылуу капельный жана тамчылатып сугаруу боюнча долбоорлор келгенинен жолдошум ошол долбоорго кайрылып ошол долбоордон утуп алып былтыр жаз менен 2015 жылы жаз айлары менен ошол долбоордун негизинде тамчылатып сугаруу боюнча келип проекттин утуп алып ошол аркылуу алма багызды сугарып атабыз. Буюрса жакшы. Биз ушул алма багты тиккенибизден кийин кичине билимибизди жогорулатып, аларды кантип багып өстүрүш керек экени үчүн ушул номер 81 Баканбаев айылында номер 81 кесипчилик окуу жайында именно ушул алма бак боюнча карагат плюс жанагы кыска курстарын окутуп атканын уктук дагы. Биз ошол жактан билимибизди өркүндөтөлүк деп ошол жактан билим алдык. Карагат плюстан да окудук, жана фермер предприниматель курстарынан да окудук. Буюрса билимибиз кичине бар деп эсептейбиз. Бул долбоордун өзгөчөлүгү бул деген биз фермерлерге мындай бир жолку жардам берген жерибиз жок. Көбүнчө алардын билим деңгээлин жогорулатып, анан алар ала турган түшүмдү жогорулатуу максатында кылганбыз да, ошондуктан көптөгөн окуулар, тренингдер өткөн бул долбоордун негизинде. Карагат программасы аркылуу элге иштетүү жолдору, бак тигүү жолдору боюнча багыт берилип, мөмө жемиштерди өстүрүүгө жана алардын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга үйрөтүү менен дыйкандардын кирешелеринин жогорулашына көмөк көрсөтүүдө окутуу иштери колго алынып, алар мөмө жемиш, күнөскана шартында жашылча жемиш өстүрүү боюнча жергиликтүү кесиптик окуу жайларында тажрыйба алмашып, билимин жогорулатышты. Биздин деле өзүбүздүн местный карагатты жакшы кароо болсо, уход болсо, жакшы карасаң, любой карагат жакшы берет экен. Могу бизге проект ошону үйрөттү да бизде. Анткени биздин деле местный карагаттар аябай эле жакшы байлайт экен. 4 окуу жайда 846 бүтүрүүчү ушу 2 модулдук курсту аяктады. Негизинен ушу бүтүрүүчүлөрдүн ичинен 32 бүтүрүүчү теплица куруп өзлөрүнүн иштерин улантып келатышат жана өзлөрүнүн бюджет, үй бүлөлүк бюджетине кирешелерди ала баштады да. Ал эми калган бүтүрүүчүлөр негизинен ушу карагаттарды өстүрүү боюнча, ушу бадал, бакча өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча өзлөрүнүн иштерин улантып жатышат. Карагат жөнүндө бардык информацияны эми 100 эмес, бир 80%, 70% билген биз тренер фермерлерди даярдадык десек болот. Мисалы 40 азыр 40 айылыбызда 40 уже даяр тренерлерибиз бар. Алар эми айылдын ичинде дагы ошо карагатты өстүрүүнү, ал карагатты кантип багыш керек, кантип илдеттерден айыктырыш керек деген сыяктуу бардык суроолорго жакшы туура жооп бере алышат да. Андан тышкары АВЭП фонд тарабынан ошо мобилдик тиркеме иштелип чыгып, ошол мобилдик тиркеме дагы ошо сайтта бар, ошону дагы биз ар бир фермерлерибизге, кызыккан фермерлерге информация берип турабыз. Ошол мобилдик тиркемени колдонсоңор болот. Тактап айтканда Ысык көл облусунун фермерлерине мөмө жемиш өстүрүү боюнча окутуу иштерин жүргүзүү максатында 40 айылга жана 4 кесиптик окуу жайга көргөзмө аянтчалары уюштурулган. Бул окуу жайда теплица менен эле катар демонстрациялык аянтчалар да уюштурулган. Ал аянтчаларга жаңы карагаттын, клубниканын, малинанын жаңы сортторун отургузуп, ошо окуучуларга сабак өтүп атканда жана курстарды өткөндө ошол жерден практикалык жүзүндө окууларды өтүлүп атты. Биринчи жылы 13-чү жылы отургузулган карагаттар быйыл 15-чи жылы мөмө жемиштерин берди. Окуучулар эле эмес, каалаган фермерлер да ошол айылдарда жайгашкан, жашаган каалаган фермерлер, кызыккан фермерлер ошол демонстрациялык аянтка келип көрүп атышты да. Ошол жаңы келген карагаттын сорттору, түшүмдүүлүгү кандай экен, өсүшү кандай экен, сууга чыдамдуулугу, ооруга чыдамдуулугу боюнча көп маалыматтарды ошо демонстрациялык участоктон да алып турушту. Ар бир түзүлгөн аянтча, демонстрациялык аянтчаларга ошол карагаттын эң биринчи жылы Польшадан, анан кийинки жылы бул Россиядан алынып келген карагаттардын көчөттөрүн отургузуп, ошол жерде карагаттын сорттору биздин ушул Ысык көл областына ылайыкташып өстүрүүдө кандай өстүрүш керек экен, ал
сорттор биздин местный сорттон кандай айырмачылыктар бар, жана кандай илдеттерге алар туруштук бере алат, же болбосо кандай илдеттери кезигет деген сыяктуу окууларды ошол аянтчанын ичинде өткөзүлдү. Фермерлер, алып сатуучулар жана кайра иштетүүчүлөр ортосундагы байланышты ыңгайлаштыруу дагы четте калган эмес. Наркына кошулган баа чынжырча системасын жакшыртуу менен айыл жерлеринде фермерлерден түзүлгөн атайын топторду уюштуруу, мөмө жемиштерди кабыл алуучу жайларды ачуу жолго коюлуп, жыйынтыгында түшүм топтоочу 20 жай ачылган. Бул жерде дыйкандар түздөн түз мөмө жемишин сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, башка өлкөлөрдөн келген ири өлчөмдөгү буйртмаларды биргелешип сатууда дыйкандар үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол фермерлер мисалы үчүн буга чейин мөмө жемишти сатууда ар бир фермер өз алдынча иш алып барып келет да. Азыркы учурда деле ошондой. Эгерде массовый карап көрсөк, ар бир өз алдынча. Клиентти каяктан табат, сатып алуучуну каяктан табат, ошого жараша өзүнүн ишин аткара берет да. Биздин бир максатыбыз ошолорду бир чогулуп, биргелешип сатууга шарт түзүп берүү болду да. Ушул багытта биз 20 чукул Ысык көл облусу боюнча 20 чукул атайын топтоочу жайларды ачтык, заготовительный пункттарда. Ошолор фермерлердин продукциясын чогултуп, анан кайра иштетүүчүлөргө же болбосо сыртка экспортко алып чыгуучуларга сатуу үчүн да. Ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүүгө. Анткени биргелешип сатуу жолдору бизде көп иштелип чыккан эмес да. Ошондуктан эгерде бул долбоор дагы кийинки кадамдарда уланып калса, биз ушул багытка көбүрөөк басым жасайлы деп атабыз да. Сатуу же болбосо маркетинг жана кайра иштетүү деңгээлинде да. Айтымдарында кабыл алуучу жайда иштеген ортомчу фермердик топтун чечими менен аныкталат. Сатып алуучулар үчүн кабыл алуучу жайлар ыңгайлуу, анткени сатып алуучу фермерлерди кыдырып сатып алышпайт. Тактап айтканда, сатып алуучуга бир жерден дүң алып кетүүсүнө шарт түзүлөт. Был семинар у Карагата плюс. Мы участвовали на этом семинаре. С помощью этого семинара я нашла фермеров. У нас свои яблоки, груши есть, но это маловато. Нашла фермеров, нашла заготовителей, и с помощью их у нас объем увеличился. Мы больше заготовили. Вывезли где-то около 15 тонн яблок, в Красноярск вывезли, и 5 тонн сока вывезли. Фермерлердин мөмө жемиштеринин баасын туруктуу кылуу максатында Ысык көл аймагында тандалуу алынган айыл жерлеринде фермерлер менен биргеликте каржылоонун негизинде сактоочу жайларды куруу колго алынган. Маселен, Карагат плюс программасы менен өнөктөш микрокредиттик агенттиктерден төмөндөтүлгөн пайызда насыя алып, атайын тажрыйбалуу адистер иштеп чыккан үлгүдөгү сактоо жайын салып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Анткени мөмө жемиштердин жетилген жана сактоо мезгили өтө кыска болгондуктан фермерлер жай мезгилинде түшүмдөрү жерде калбоосу үчүн төмөн баада сатып жиберүүгө мажбур болушат. Сактоочу жайларда болсо, жашылча мөмө жемиштердин баасы көтөрүлүшүнө чейин сактоого болот. 350 миңге алганбыз кредит. МКдан Кумтөрдүн эмеси боюнча. Ошол кредитти алып, ушу контейнерге төлөп бердик. И ана контейнерди алып келип, баарын обстановкалап жасап, тигиндей мындай кылды. Бул жакта темир эмеден тиги жерден казылган таш менен тизилген погреб бар болчу. Ал погребке сактачубуз таш бул алманын нымдуулугун соруп алат, топурак нымдуулугун соруп алат. Кайра бул алмага топурактын даамы кошулат. Анан кийин баягы чычкан дегендер болот экен. Алар через эме менен киришип, алмаларды тешип жеп койчулар. Ошолордон дагы чириктери көп чыкчу. Бул жааттан алып караганда, жергиликтүү кредиттик уюмдар менен биргеликте фермерлер үчүн ыңгайлуу төмөндөтүлгөн пайызда узак мөөнөткө сактоочу жай жана күнөскана салууга насыя алуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн. Кичүү каржылоо программанын негизинде биз 200 миллион сом бүгүнкү күндө жергиликтүү калкка үстөк пайызы ылдый чакан насыяларды бердик. 200 миллион сом. Тактап айтканда 201 миллион сом болот да. 1600 адам или кардар 1600 үй бүлө ошол кичи насыялар менен үстөгү пайыз 10%тик насыялар менен камсыз болду. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң ылдый үстөк пайыз болуп саналат. Негизги максаты бул Ысык көл областынын жергиликтүү экономикасына өсүшүнө бир түрткү берүү да. Вот эмки жылы
буюрса 10 жыл болот Кумтөр компаниясы бул программаны ишке ашырган. Бул программа мындан арды улана берчү программада Карагат плюс бияктан да жергиликтүү калкка багыт берди да. Аталган багыттардын дагы бири кесиптик окуу жайларда көрсөтмөлүү жана инновациялык күнөсканаларды куруу аркылуу фермерлерге тааныштыруу. Күнөскана шартында жашылча жемиштерди өстүрүү боюнча кыска мөөнөттүк окуу курстарды иштеп чыгуу жана окутууларды жүргүзүү. Өтөн бир жерде көп ар кандай көз караштарды байкадык да чынында. Бирок ушул жөнөкөй фермерлердин билим алууга кызыгуусу аябай жогору да. Бирок кайрадан эле ошол эле учурда финансылык мүмкүнчүлүктөн алар чектелип калышат да. Эгерде кандайдыр бир чакан финансылык бир колдоо болсо аларга өздөрүнүн жашоо турмушун өзгөртүп кетүүгө даяр да. Бардык эле адамдар ушундай. Мисалы үчүн биз окууларды жүргүздүк, окууларды кээ бир таң калыштуу нерсе, мисалы үчүн алыскы жерлерден, региондордон келип, ошо кесиптик окуу жайларга келип, 60 жаштагы керек болсо, 50 жаштагы, 70 жаштагы адамдар келип окуп атты да. Анан аларды көрүп туруп, мисалы үчүн чынында буларга билим керек экен деген жыйынтык чыгарса болот да. Кээ бир фермерлер, мисалы үчүн финансылык жактан мүмкүнчүлүгү бар фермерлер билим алышты дагы, өз алдынча жанагындай теплица же болбосо тамчылатып сугаруу же сактоочу жай курууга да өздөрү дагы өздөрүнүн каражаты менен эле салууга жетише алышты да. Аларды деле айтса болот. Алар мисалы үчүн чынында билимге муктаж, бирок финансылык мүмкүнчүлүгү бар алардын. Жалпылап айтканда 18 күнөскана курулуп, анын 7си социалдык мекемелердин базасында болсо, 7си фермерлердин, 4 лицейлердин базасында, 7 социалдык мекеменин ичине 3 балдар үйү, 3 балдар бакчасы жана 1 мектеп кирет. Ар биринде орто эсеп менен 80 бала тарбияланса, бардыгы болуп 480 бала күнөсканада өстүрүлгөн жашылча жемиштер менен камсыз болууда десек жаңылышпайбыз. 2014-жылы ушул теплицаны бизге Карагат плюс салып беришкен. Бекерели балдар үйүнө жардам беребиз деп. 14-жылы күзүндө ноябрдан баштап биз отургузуп баштадык. Кышында урожай чыкканда бул бат-баттан берип турат да, бадыраңчы. Ошондо аябай көп болуп кеткенде биз жегенге жетишпей калабыз кээде. Ошондо ошол убакытта сатабыз, андан акчасы дагы түшөт. Ошол акчасына көп нерселерди балдарга алабыз, майда-чүйдө алынат. Названиясы болсо реабилитационный центр Хадича. Кризисный центр да. Бул жерде ар кандай балдар, тагдырдагы балдар бар. Өзүм багып алган 2 кызым бар. 3 жашта, 5 жашта келген. 6 жаштан алам. Тиги Кумтөр Карагат плюска кирип тигил салыптыр, теплица бул салып атыптыр, балдары жеп атыптыр, сатып атыптыр. Мен де аябай кызыктым. Менин балдарым эмне үчүн бадыраң жеш керек? Тоже аларды эле жесин. Ана мен сунуштадым, ушу бизге дагы салып берсеңиздер, ушу балдар үчүн. Нира эме сатыш үчүн эмес, балдар жегенге дегил ашып калса сатса не мешает. Уручка карандаш алганга да керек да. Анан биз эметсек бизде отрицание кылган жок, Кумтөрдүн жардамы менен мына быйыл салынды бизге 800 000 сомго. Анан двухъярусный деп коет экен, жакшы экен теплица. Биз ачтык, салдык, өзүбүздүн калган күчүбүз менен булар салып берди, калганын өзүбүз иштетип кеттик. Негизи башынан эле менин максатым бар эле да, ушундай күнөскана куруп, өсүмдүктөр менен иштөө абдан жагар эле. Ошол кыялымды жолдошум ишке ашырып отурат. Ушундай күнөскананы 1 соток кылып салып берди. Bir sotoктун ичинде 300гө жакын түп огурцы отургузсак болот экен. Жакшы жагы эмгектенесиң. Биз дагы ниет кылып атабыз, 3 жылда ушунун пайдасын өзүбүз көрөбүз деп. Азыр болсо 10% менен алганыбызга байланыштуу, ошо 10%ды чыгарып жатабыз, бирок толук чыкпастан өзүбүз башка доходдор менен жаап жатабыз. Биз Карагат плюстан кредит алып кайнатам. Ушул теплица кура баштадык. Теплицанын жакшы жактары көп эле экен. Ушинтип кыштыр жайдыр дебей түшүмдү ала берет экенбиз. Бул азыркы болсо биздин экинчи түшүм алып атканыбыз. Жазында 1 түшүм алганбыз. Ал түшүмүбүз жакшы эле болгон. 1 тоннага чейин бадыраң терип алдык. Аларды деле балыкчы шаарына, оптовый дүкөндөргө, базарларга саттык. Анан азыр дагы
алып атабыз. Бул экинчи түшүмүбүз. Кредитти ушу бадыраңдын өткөргөн акчаларыбызга жаап атабыз. Доллар менен биз эсептегенде 15 где-то кетти. Где-то 15ке чукулдап кетти да. Еще плюс өзүм бүт сварка жагын, сварочный работалар бүт өзүм жасадым да. То есть рабочий нанимать этпей, сварочный работалар бүт өзүм. А так рабочий нанимать этсек, андан көп кетмек да. Бүтүрүп эле сразу помидор септик. Помидор сеп, помидор түшүмүн алдык. Буюрса, для первого раза эчтеке билбей туруп эле баштадык. Ошентип эле 1,5 тонна алдык помидордон. Жазында чыгардык помидор. Сатылыш боюнча деле неме болгон жок, проблем болгон жок. Бул огурцы экинчи түшүм. Долбоордун жыйынтыгынын негизине таянсак, 7 фермер жалпы 8500 килограмм бадыраң, 2500 килограмм томат жана башка жашылча жемиштердин түрлөрүнөн түшүм жыйноого жетишишкен. Продукцияны өстүргөндөн баштап, аны сыртка экспорттогонго чейинки чынжырчаны бекемдөө биздин ушул проекттин негизги өзөгү деп айтсак болот да. Себеби биз ошо фермер кантип өстүрүш керек, көчөттү кантип тандаш керек, кандай сорттуу көчөт алыш керек, аны кантип өстүрүш керек, анан каяка сатыш керек, кимге сатыш керек, ошондон баштап ошол баардык ушул чынжырчаны камтыдык десек болот да. Бул как кургатуучу аппарат Карагат плюс проектисинен 2014-жылы грант катарында берилген. Ал мөрүктөр пайдаланылбай эле калып калат, ошолорду таза кесип тазалап кургатабыз. Бул как алуучулар көп. Муну бала бакчалар, мектептер, анан Казакстанга кетет, анан кафелер алышат. Быйылкы жылы 50 кило өрүк, 250 кило алманын кагын саттым. Дагы азыр бар 1 тоннага жакын болот. Дагы бир баса белгилей кетүүчү нерсе, сатуучулар менен сатып алуучулар ортосунда көпүрө түзүү жана фермерлерге көңүлдүү маанай тартуулоо максатында кайра иштетүүчүлөр менен фермерлер ортосундагы иш мамилесин жакшыртууну, питомниктерди, күнөсканаларды жана сактоочу жайларды тамчылатып суугаруу системасын даңазалоону башкы планга коюп, жыл сайын Ысык көл облусунда өтүүчү Карагат фест мөмө жемиш фестивали ишке ашты. Карагат плюс долбоору бул чоң долбоор, мисалы көлдө эң чоң өтүп аткан жылга мааракенин бирөөсү бул Карагат плюс фестивали. Бул фестивалдын да максаты ушу Кыргызстанда фермерлер менен сатып алуучулар, жергиликтүү болобу, чет өлкөдөн болобу, ошолорду бир площадкага алып келип, алар ушул жерден бири бири менен таанышып, продукцияларды көрүп, анан ушу жаңы контракттар түзүлсө деген ойда, ушу фестиваль аркылуу эле сатылып кетти да, көптөгөн контракттар кол коюлуп, иштеп баратат. Иш-чара көчмө фестивали иретинде Тоң, Жетөгүз жана Түп районунда болуп өттү. Жыйынтыгы өз жемишин берип, 3 жыл аралыгында фестивалдын негизинде 230 тонна мөмө жемиш сатылып, көптөгөн келишимдер түзүлүп, 7000ге жакын катышуучулар катышышты. Биринчи жылдагы, эгерде биринчи, экинчи, үчүнчү жылдагы жыйынтыктарды алсак, ушул фестивалдын учурунда 250 тоннага чейинки мөмө жемиштерди сатууга келишимдер түзүлүп жана сатылганга жетише алдык да. Бул биринчиден. Экинчиден, фестивалдын экинчи максаты бул кандайдыр фермерлерге бир жагымдуу маанай түзүү менен ушу Ысык көлдүн ички туризмин да өнүктүрүү. Айыл чарба багытында агротуризм деп коебуз, Ошо агротуризмди өнүктүрүүгө да фестиваль аркылуу бир өзүнчө салым кошуу. Себеби фестивалга биз жеке эле ошо жергиликтүү фермерлерди чакырбастан, сырттан дагы, башка жактан дагы ошо адамдардын келип катышуусун камсыз кыла алдык да. Албетте бул долбоордун уландысы катары биз дагы АВЭП коомдук бирикмесинен кайра бир эмелерди алдык, сунуштарды алдык. Азыр ошолорду да карап жатабыз. Өз укумдор үчүн айыл чарбаны өнүктүрүү, жаштарды өнүктүрүү, билим берүүгө салым салуу, жеке майда жана орто ишканаларды өнүктүрүү, анан экологияны сактоо, бул айлана чөйрөдү сактоо, бул 4 ушу биздин эмелер болот да, баягы эң негизги биздин направленияларыбыз, приоритеттерибиз болот.
Ошондуктан биз Айыл чарбада Кумтөр ишибизди токтотпойбуз. Кумтөр Кыргызстанда иштеп атканда биздин оюбуз бар, максатыбыз бар. Ушу пайдасын тийгизип, туруктуу, кийин өзү иштеп кете турган, жаңы иш орундарын пайда кыла турган, ошо өлкөбүздүн экономикасы салымын сала турган долбоорлор болсун деп баягы үмүт менен ушундай акча каражаттарын колдоп атабыз. Көрүп турган жыйынтыктар менен биз айта алабыз, бул долбоор өзүнүн максаттарына жетти. Менин оюмча бул абдан бир Кумтөр үчүн, ушу АВЭП коомдук бирикмеси үчүн аябай эле жигердүү бир успешный долбоор болду деп айтсак болот. Ойлойбуз, ушу Кумтөрдүн коомчулукка болгон социалдык бир жоопкерчилик бир мамилеси. Ошондуктан мындай долбоорлор уланат, буюрса жакшы иштер кылабыз деп ойлойбуз.